Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Эми негизи китепти карап анан жаттаганга деле негизи намазды үйрөнүүдө муктаждык деле жок негизичи. Эми кээ бир адамдын баягы жаттоо сезими же болбосо зээни начар болуп калышы ыктымал. Анан ошондой кээ бир адамдарга уруксат берилиши ыктымал да. Болбосо намаздагы эң негизги нерсе бул Фатиха сүрөсү менен ат-тахият. Аны адам баласы 1-2 саат деле жаттап койсо болот. Жаттай элеп айткан болсо, бирөөгө уюп же болбосо мындай эле зикирлерди айтып деле окуй берсе болот ошону жаттагыча. Анан бул адамдан көп убакытты албаган нерсе да. Анан менин оюмча ал сурап аткан киши намазды жанагындай майда чүйдө сүннөттөрүнө чейин ар бир дуасын, ар бир зикирлерин жаттап алып анан окуйм деген андай негизги нерсе туура эмес да. Албетте андай нерселер намазда талап кылынат, бирок ошол нерселерди жаттагыча намаз окубай турайын деген да туура эмес. Анан ушул нерсе намаздагы негизги нерселер экен деп китеп кармап алган да туура эмес да. Эгерде Фатиханы үйрөнө албай аткан болсо, же ат-тахиятты үйрөнө албай аткан болсо, бир кыска убакытка кармап окуса уруксат, аллаху алам. Бирок эң жакшысы дароо жаттай калып кармабай окуган жакшы.